Assalamu alaikum, ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, амансыздарбы? Сиздер менен мен Максутбек Маккамоолу. Бүгүн Баткен шаарында өзгөчө майрам, өзгөчө күн болууда. Себеби дегенде Кыргыз ажары Баткен килеми фестивалы өтүүдө. Бул фестивалга Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова дагы катышууда. Бул фестивалда дал ушул Баткендин атагы алыска кеткен Лейлектин килеминин бул жерде түркүн түрлөрү келип коюлган. Азыр бул чыгарышта силерге толугу менен ошол килемдерди, андан сырткары түркүн тамактарды, кыргыздын улуттук тамактарын бир четинен көрсөтөбүз. Мына сиздер көрүп турган дал ушундай жакшынакай колдо тигилген килемдердин азыркы учурда ушундай заман талабына ылайыктагы түркүн түстүү болуп чыгып жаткан учуру. Кандайсыздар эжелер? Жакшысыздарбы? Кайсы жерден келдиңиздер? Лейлек району Кулунду айылынан. Лейлектин баягы атагы чыккан килем сиздер токуйсуздарбы? Жакшы. Кайсы Лейлектин килеми? Кайсы? Ушулар бүт баары Лейлектин килемдери, э? Башынан аяга чейин Лейлектин килеми. Мына көрүп турасыздар, бүт баары ошол Лейлектин атагы чыккан килемдери. Баарыңыздарга маалым, ушундай Лейлек килемдери Кыргызстанда дегеле бүтүндөй дүйнөгө атагы чыккан килемдердин бири болот. Бир килемди даярданганга канча убакыт кетет эже? Бир килемди даярданганга ушу ыранга салабыз, жүндү ийребиз, тутабыз, ийребиз, анан ыранга салып даярдаганыбызда бир ай убакыт кетет. Аны даярдагалы бүткөнүбүздө дагы бир 15 күн убакыт кетет. Кыскасы 2 айда бир килем даяр болот. Койдун жүнүнөн жасалат. Койдун жүнүнөн натуралный, бардык натуралный. Койдун жүнүнөн. Арабысы 15 күндө бүтөт, жүлү. Илгери сизде апаларыбыз ушундай килем токуп эле үйлөргө салып жүрүшкөн да? Вообще. Азыр эми модасы көбөйүп кетти. Самопал көбөйүп кетти. Үлгүсү көбөйүп кетти. Чисти натуралныйларды аз колдонуп атат. Ошон үчүн биз ошого келин кыздарыбызга аракет кылып үйрөтүп атабыз. Мына көрдүңүздөрбү? Жакшы маанилерчи мынабу сиздер көрүп турган килем дал ушул краскаланган килем экен булар. Натуралныйларда болот дейт. Азыр натуралныйын дагы съемка кылып тартабыз. Ушундай, бүгүн Баткенде өзгөчө күн, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бүгүн ушундай килемдердин көргөзмөсү биздин Баткен шаарында болуп жатат. Мына Араби деген килем экен, натуралдуу, эч кандай боелгон эмес, боекко салынган эмес. Нол жерде жазып коюптур, Лейлек району Кулунду айылы Арзыбаева Тажигүл чебер дейт. Этно жүл килем. Мына таныш алсаңыздар болот. Эгерки биздин сеп килемдерибиз, өзүм апам мага сеп килем кылып токуп берген ошол. Азыр 50 жыл болду. Бул да натуралдуу? Натуралный. Биринчи тоголган эмес. Эң алгачкы килем. Эң алгачкы. Бул жана кыздардын себине берип жүргөнсүздөр, 40-45. Азыр өзүм карыдым, киленимде карбай ошондой бойдон турат. Бул канча жылдык килем дейсиз азыр ушуну? 50 жыл болду. 50 жыл болду ушул килемге, Мына караңыздар. Сонун сактагам да. Бул эженин өзүнүн себине келген килем экен, көрдүңүздөрбү? 50 жыл болгон килемди караңыздар, бир жакшынакай, ушундай жакшынакай сакталган. Азимова Сара. Азимова Сара эже экен. Сара эжени көрдүңүздөрбү? Бул турмушка чыкканда ушундай сепке келген килем экен. Азыр бул эже канча жашаса эже? 50 жылда? Азыр 69да. 69 жаштасыз, Мына 5 свет килем жанагы айткан. Ыранга салып. Булар 5 свет килемдер, Өзүнүн свети да баягы натуралдуу койдун өзүнүн свети менен түстө ийирип, тандалып соңулган чоң килемдер. Мен аты жөнүм Мамутова Биби Хатича Кадырбековна. Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Абсамат Масалиев айыл өкмөтүнөн келгенмин. Ушул бүгүнкү өтүп аткан килем фестивалына илгертин өзү мүчө болуп катышып келетик. Бүгүн дагы колубуздан келген колөнөрчүлүктөрдү алып келип катышып турабыз. Негизи килемдин аркасынан катышып келдик. Азыр кандай килемдерди алып келдиңиз? Биз şu колдо соголгон өзүбүздүн илгерки унутта калган килемдер. Энди азыркы мезгилде колдо соголгон килемдер аз колдонулуп, синтетикадан болгон даяр килемдер колдонулуп калды. Ошонун негизинде биз калып кеткен өзүбүздүн илгерки койдун жүнүнөн жасалган
кол килемдерди көтөрүп чыгып ошол килемдер менен келдик. Мынакей сиздер көрүп тургандай Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова дагы бул көргөзмөгө чыгып калды. Koylar balayasına onlardan kaç gelmişti? Naturalny. Ara hikayeden geldim. Ha, ayıklar. Bana siz oturun oturun. Hadi yürüyüp kalmanız da. Şuradaki taştan mı tutacak? Katı tutmak gerek. Bunu da hoşuma gitti. Buna iyi bak. Bana dedi karam. Söyledi karam. Taştan koyuyor. Bunu da kaça degen demgege. Hem bu kötü öyle. Эскерте кетсек, бул майрам дал ушул бүгүнкү 28 апрель күнү күн бою дал ушул Борбодук стадионунда уланмакчы.